Баткен областының Кадамжай районундағы Абсамат Масалиев айылдык округунда психикалык жактан жабыркаган майыптардын жатак үйү бар экендигин көпчүлүк деле биле бербейт. Башкалар эмес баткендиктерде бул жай жөнүндө кабарлар деле жоктой. Иши түшпөгөндөр бул жатак үйгө баш багышпайт. Анын жамааты республикалык бюджеттен бөлүнгөн акчаны үнөмдөп сарптап, бул жерди жок кылбай сактап келишет. Антпесе, мындагы 220 майып кайда барып, кандай күн кечирет. Мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттан сырткары майыптарга жардам көрсөткөндөр жок койсе. Туруктуу сүрөнчү демөөрчүлөрү деле жок. Жеке ишкерлерден мындайча айтканда аз эле спонсорлук кылышат. Себеби биздин интернатты билбеген адамдар көп экен. Азыр биз ушунун аркасында иштеп атабыз. Кат жазып, андай-мындай телевидениеден чыгып сүйлөп, ошолор ушул өрөндө, түштүк өрөөнүдө ушул интернат бар экендигини элдер эми сезишип атат да. Ушуга бизди көргөн же билген адамдар болгон болсо, ушул жерге кайрымдуулук жасаса болот. Интернаттын мощносту 230 орунга эсептелген. Азыркы күндө 220 адам жашап дарыланып атат. Бюджетибиз республиканский бюджеттен каржыланат. Сотрудниктер 126 сотрудник ушуларды карап, ушулардын камкордугун карап турушат. Көмөкчү чарбабыз бар, онун чыгары өзүдөн. 16 гектар жерибиз, территориябыз 11 гектар территориябыз. Интернаттын территориясы. Интернатта түштүк өрөөнү боюнча 3 облусту тейлейбиз. Азыркы күндө 126 эркек, 92 аял жашайт. Майыптардын эл аралык күнүн утурлай Ош шаарындагы Ак Телек Нур медициналык кайрымдуулук борбору, Кыргызстандагы Салттуу дарыгерлер ассоциациясынын түштүк филиалынын төрайымы Карова Умугүлсүн Азиз кызы баш болгон ассоциациянын мүчөлөрү биргеликте аталган жатак үйдөн кабар алып, кышка керектүү жылуу кийим-кече жана шириндиктерди алып келишип, жатак үйдүн жашоочуларын майыптардын эл аралык күнү менен куттукташты. Саламатсыздарбы, урматтуу Кудайдын сүйгөн пенделери. Мына бүгүнкү майрамыңыздар менен биз ошол Салттуу дарыгерлер коомунун түштүк регионунун атынан ак телибизден куттуктап кетели. Мына ушул жерде жетектеп отурган мына Талас мырза, ишиңерге ийгилик каалайбыз. Ушул сиздерге келип эмделип аткан ушул оорулардын баарына Алла Таала шыпасын берип, ушул жерден айыгып кетишине биз чын дилден тилеп кетейли. Анан арзыбаган бир аз гана үлүшүбүздү кошуп кеткибиз келди да. Ушуну кабыл алып койсоңуздар. Assalomu alaykum. Allah'ın suygan bandalari. Bugun sizlarni bayramlaring bilan Osh, Jalolobod, Batken oblastini Osh, eldik saltik dargarlar nomidan chin yurakdan tabriklaymiz. Sizlarga hammalaringga birinchi o'rinda Allohdan sog'lik tilaymiz. Salomatlik tilaymiz. Hammalaring yaxshi bo'lib, yurishlaringni tilaydoshimiz. Assalomu alaykum. Урматтуу бүгүнкү майыптар жана ушу жерде иштеген жамааттын кызматкерлери. Бүгүнкү сиздердин майрамыңыздар менен биздин элдик дарыгерлер атынан куттуктап кетейин. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалап, сиздерге дагы чоң ден соолуктарды карап, дайыма жүзүңүздөр жарык болуп, ушундай ойноп күлүп жүрө беришиңиздерди каалайм. Бул күнү жатак үйгө Кадамжай шаарынын жаштарынын атынан Алтын Кадам коомдук фондунун өкүлдөрү да майыптарга колдоо көрсөтүү ниетинде кир жугуч машина, айна самын каражаттарын жана кийим-кечеден турган белектерин алып келип тапшырышты. Сиздердин бүгүнкү майыптар күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Өзүбүздүн Кадамжай шаарынын жаштарынын атынан Алтын Кадам коомдук фондунан сиздерге кичинекей биздин белектерибиз барды. Байрамыңыздар менен мындан ары да жакшы жүрүп, ден соолукта болуңуздар. Дайым ушул эме болуп, сиздерге дайым ден соолук каалайбыз. Ал эми ушул жетектеген майыптар үйүнүн жетекчилигине ушундай бир кыйынчылык турмуш ишиңиздерге сиздерге ийгилик. Узактан бизде кабар алып келген үчүн ушуларга эмне дейбиз? Рахмат. Иштерине ийгилик каалайбыз. Дагы ушул кадамдары ар дайым ушундай жакшы кадамдардан бола берсин, ден соолукта болсун, иштерине ийгилик.
Эмесе азыр дагы Кыргызстандын Салттуу дарыгерлер ассоциациясынын түштүк филиалынын өкүлдөрү майыптардын жатак үйүн кыдырып, алардын жашоо шарттары менен таанышып, муктаждыктарына кызыгышты жана мындан ары аларга колдон келишинче колдоо көрсөтүү ниеттерин билдиришти. Аталган филиалдын төрайымы Ак Тилек Нур медициналык кайрымдуулук фондунун жетекчиси Карова Мүгүлсүн Азиз кызынын айтымында, акыл эси бузулган майыптар психикалык жактан колдоого муктаж. Келечекте аларга материалдык, моралдык гана жардам көрсөтпөстөн, медициналык жактан да колдоого алуу ниеттери бар. Мен буларды бүгүнкү майрамдары менен ак тилден куттуктап кетким келет. Ушул жерде шыпа издеп келген Кудайдын сүйгөн пенделери, мүмкүнчүлүгү чектелген пенделер, ушуларга мен Кудай Тааладан шыпа тилеп кетким келет. Ушулар ушу жерден айыгып, аман эсен өзүнүн үй бүлөсүнө барышын жалпы коомдун атынан тилеп кетмекчимин да. Ушуларга бир 5 мүнөт болсо да майрамдык маанай тартуулайлы деп ушул максатта келип отурабыз. Жатак үйдүн жетекчиси Талас Калматов майыптардан кабар алып, кайрымдуулук жардамын көрсөткөндөргө ыраазычылыгын билдирди. Үмүгүлсүн эжеге биз ушул элдик дарыгерлердин төрайымы экен. Ушул эжеге да биз ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Чын ден соолук, иштерине ийгилик, ушундай майыптарга камкор көргөнүгө ыраазычылыгыбызды билдирип кеткенге уруксат этесиздер баардыгыңыздарга. Анан Кадамжай районунун жаштар коомунун төрагалары келди. Бүгүн ошолорда жакшы ушул интернатка салым көргөзүп кетти. Ушуларга дагы иштерине ийгилик, семьялар менен ар дайым тынч болсун, ушундай оорулардан алыс болушуну биз тилектешпиз да ушуларга. Кадамжайдагы бул психикалык жактан жабыркагандардын жатак үйүндө учурда 126 кызматкер эмгектенип, майыптарга кам көрүп келишет. Көптөгөн кыйынчылык, жетишпестиктерге карабай, өзгөчө көңүл бурууну талап кылган майыптарга күн сайын жардам берип, алар менен бирге күн кечирип таң аарыткан кызматкерлердин эмгектери алкоого арзыйт. Жатак үйдүн жашоочулары жана мындагы кызматкерлер жакшылыктан үмүт үзбөй, колдоо көрсөтөм, жардам берем деген кайрымдуу адамдар көбөйөт деген ишеничте. Анткени адамдагы эң бийик бааланган сапат бул жардамга муктаждарга кол сунуу, кайрымдуу болуу. 3 декабрь майыптардын эл аралык күнү гана эмес, башка күндөрү да мүмкүнчүлүгү чектелген мекендештерибиз моралдык, материалдык жана медициналык колдоого муктаж. Кыргыз Республикасынын социалдык өнүктүрүү министрлигинен алынган маалыматка караганда, учурда Кыргызстанда 140 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Алардын ичинен 25.330-у 18 жашка чейинки өспүрүмдөр жана жаш балдар. Жарык нурга дүйнөнү жалгыз Алла толтурат. Сен өзүңдөн табаны сени менен олтурат. Сен өзүңдөн табаны сени менен олтурат. Жаратканды сүйөмүн, жашымы төгүп Кудайды.
düğüne ençilenip berilbey Jaratkanda süyümün yaşımı tөгüp Kudaydı ömür nurun singirip yaşayım şükür Kudaydı ömür nurun singirip yaşayım şükür Kudaydı